Бул калпакты азыркы учурда Ажооз Садыр Нуркожо кийип жүрөт. Ушу спортсмендерге жасалган калпактарда Анан өзү ыңгайлуу, жылуу, кышында, күзүндө кийсең, жайында агын кийсең, бул салкын болот да. ой мунун баасы 2,5 миң сом. А эмнеге 2,5? Эшикте турбайбы 1000 сомдон? Бул калпак мыкты сапаттагы жүндөн жасалган калпак, жана колдо тигилет. Бул калпакты азыркы учурда Ажооз Садыр Нуркожо кийип жүрөт. Анан бул көп эле ушул калпакты кийип чыкканда ар кимиси ар кандай суроолорду жазып, бул кыргыздыкы эмес, бул монголдуку же башка улуттуку, калмактардыкы деп ушундай туура эмес ойлорду берип жатышат. Бирок бул илгери баягы кыргыз элине бир ажоо болуп же хан болуп шайланган адамга элдер өздөрү мына ушундай баардыгы однотонный аппак болгон калпактарды белек кылып кийгизишкен да. Бул элге болгон кызматы ак болсун, элге баардыгына бирдей мамиле кылсын, пейили ак болсун, ак иштесин, таза иштесин деп ушундай мындай белгиси жок ак калпактарды белек кылып кийгизишкен. Биз эрте ачылганбыз. Ошодон бери клиенттерибиз көп. Эртеден бери жетишпей жатабыз. Ошо соода болуп атат, Аллага шүгүр. Бүгүн эмес, биз 2-3 күн болду башталганына. 2-3 күндөн бери эле ошо калпак алган адамдардын саны көп. Жакшы сатып жатабыз. Биз колдон келишинче ошол ар бир калпактын тарыхын окуп чыкканга аракет кылабыз. Анан ар бир оймонундагы мындай кандай маанини берет, ошол боюнча бир аз маалыматты алып изилдейбиз. Албетте калпак алган кийген ар бир адам баягы бул калпакты биз кийсек болобу, биздин жаш турабызга туура келеби, бул калпакты кандай адамдар кийет деп айрыкча сурашат. Ошолорго ар бирине тандап, мына ушул оймо ушул калпак сизге туура келет деп сунуштайбыз. Биздин ата бабаларыбыз өтө акылман, даанышман болушканда, мисалы бул жашыл светти мына ушундай өсүп келе жаткан жаш жигиттерге кийгизишкен да. Бул жашыл деген жаштыктын символу экен да. Илгертеден калпак менен иштеп келген мыкты чебер апаларыбыз дагы бар. Ошолор менен иштешебиз. Анан алар өздөрү баягы жакшы сапатта кылып чыгарышат. Анан биз өзүбүз дагы мындай идея беребиз да, жаштар кийгенге ылайыктуу кылып чыгарып бериңиздер депчи. Мен ушу кыялда иштегениме 84-жылдан бери иштейм кыялда. Анын ичинде ушу цехти жетектеп 90-жылдан баштап иштедим. Анан кийин азыр эми өзүмчө ушчулук кылып ишкерлик кылып атам. Бул калпактын баркы илгертен эле көтөрүлүп келген. Калпак деген эркектердин ыйык баш кийими. Бул калпакты ылдый жерге таштап койгонго болбойт. Муну бийик жерлерге сакташ керек. Бийик жерлерден алып кийиш керек. Калпактын эмеси баалуулугу мунун жердигинин тазалыгында. Калпактын кийизи таза болсо, анан ошого коюп койгон материал эмеси бархыты таза болсо, анан бул аябай жакшы кийип жүргөнгө ыңгайлуу баш кийим. Жайдын күнү кийип алса бул салкын болот, кыштын күнү кийип алса жылуу болот. Кыргыз эли акылдуу эл болгондо, бул мынакей 4 бөлүктөн турат кыргыз ак калпагыбыз. Бул 4 ааламды белгилеп турат да. Анан адам башка мунугу үстүнө бурулуп турган жагы бул ааламда түшүп аткан энергияны алып, адамдын башына берип турат да. Анан өзү ыңгайлуу, жылуу, кышында, күзүндө кийсең, жайында агын кийсең, бул салкын болот да. Анан мен абдан сыймыктанам ошо калпак мененчи. Бир көп жыл болуп калды келгениме. Бул 5-6 жыл болуп калды го. Ошодон бери келип, атайын бир калпактарды күзкү калпак, жазкы калпак, жайкы калпак деп жакшынакай сапаттуу кылып тиктирип ушу кишиден алып жүрөм да. Ушул кыял 69-жылы уюшулган. Ошондо ушу калпак цех деп, анан ушу калпак цех ачылган биринчи жолу 69-жылы ачылган фабрика болуп да.
ишкана болуп, анан ошондон бери калпак кийилатат негизинен. Ошондо бизде 16 калпактын түрү чыкчу. Ошо калпактарды үйдө иштеген айымдар алып кетип, үйдөн иштеп келген калпактар бар эле. Мисалы мына оркойки калпак чыраш деп аталат. Бул калпак чыраш деп коебуз. Анан ушул калпак неме кол менен бүтөт. Бул жерде такыр машиненин изи жок. Мынорекил ак жип менен ушинтип кошулуп, ошол сайма. Бул сайманын аты чыраш. Ошон үчүн ушул калпак чыраш калпак деп аталып калган. Жакшы көргөндөр, тааныгандар келип анан ушул калпакты заказ берип бөтмө менен алып атышат. Бул калпак ушу жакында эле бир 2000 сомдук калпак болчу да. Азыр баасы 3,5 миң болду. Бир киши ушу бурул отуруп алып ушуну 2 күндө бүтөт бир эле калпакты. Анткени себеби бул только ийне менен жасалат да. Ийненин учу менен бир сайган жериң 2 жолдон сайылып турат. Калпактын бардык түрүн 3 айлык баладан баштап 1 жашар баланын калпагы мына могу силер көрүп турган кызыл кийизи таза кийиз. Кийинки убакта эме болуп калды, бир жапыс калпак анан күндө эле жумушка кийип жүргөнгө калпак болсо деп жаштарыбыз мындай түрдүү өңдөн дагы калпактарды кийе башташты. Ушу спортсмендерге жасалган калпактарда анан эмблемасын компьютерге түшүрүп келип, анан биз ушинтип тигип беребиз. Мындай калпактардын төрөлөрүн тиктик. Канчалаган олимпиадага барган балдарга, спортсмендерге, башка дагы түрдүү көчмөндөр оюнуна. Мунун баасы канча? Ой, мунун баасы 2,5 миң сом. А эмнеге 2,5? Эшикте турбайбы 1000 сомдон? Базарда жанагы Кытайдын ылбыраган синтетика калпагы Кытайдан тигилип келип атты. Ошолордун баасы 30-35 сом болор эле, ошо калпактын баасы. Анан келип анан алар баягындай тойлордо белекке берилет, көпчүлүк бирдеме мероприятие өткөндө ошолорго берилет. Анан ошо калпактарды алып барышып эле кийишпейт, үйлөрүндө эле калат. Анан билбегендер кийип да атты. Билбегендер кийип ушул жерге чейин келип айтып жүргөн кишилерди көрдүк. Ушундай синтетика экенин билбей баш кийим кийип жүрсөм башыма жара чыгып кетти. Башым ысытты, ушундай баш оорулуу болуп калдым. Ушундай дегендерди айткан кишилер болду. Анан азыр эми түшүнүп калышты. Анан азыр эми аябай жакшы болуп калды. Бул калпакты баалап эл өзү түшүнүп, могу калпак жакшы турбайбы, нукура кийизден турбайбы, кийип жүргөнгө ыңгайлуу турбайбы, синтетика калпакты кийбеш керек экен.